Şolursa katlan gökbörü, çolukpa gelgen erdirgіз, çok ese atan ekenge, çolukpa gelgen şerdirgіз. Atan mırgız tegirdegi göktөгü, armak olup tekte dura көздөрү, Ezzeteden yengegiçe kaluşu, erimdirdi her oyunu gökbörü, her oyunu gökbörü. Şolursa katlan gökbörü, çolukpa gelgen erdirgіз, çok ese atan ekenge, çolukpa gelgen şerdirgіз. Anmazın topunları turasın, kalta kalan bağalardın murası, kırmızıdan gökbörünün gök olsun. Нарматуу мекендештер, урматтуу көкбөр ишкоздору. Ошентип мына денени дүркүрөткөн көкбөрүнүн кемине жаңы эле жаңырып бүткөндөн кийин ошентип Кыргыз Республикасынын тарых жана маданият жылына арналган ошондой эле эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына карата өткөрүлгөн президенттин кубогу үчүн турнир Талас жана Достук командаларынын ортосунда. Талас облусунан Талас жана Ош облусунун Достук командалары. Көк кийимчендер Талас азыр мына Ош азаматтары чабуулга чыкты. Бул жерде Жоки Орозбаев флагты өз карамагында алып жүрөт. Ал эми кызыл сары кийимчендер, кызыл кара кийимчендер булар Достук командасынын оюнчулары. Эки команда бол көрбөгөндө мына жогорку ылдамдыктагы оюнду баштоонун аракетин көрүүдө. Албетте дагы деле болсо Жоки Орозбаев флагты өз такымына, оң такымына басып алып жүрөт. Ага каршы бул жерде Асхат Аскаров оюн жүргүзүүдө. Бул жерде демек жок, Бактияр Жапакеев азыр болсо аянттан сыртка чыгып кетти, бирок улакты аянттын ичинде калтырган. Ошентсе дагы ортодогу калыс бул жерде өзүнүн оюнду токтотуп, Асыл Бейшекеев бүгүнкү финалдык оюнда мына калыстык милдетин аткарат. Ошентип биз быйылкы жылдын эң күткөн оюнуна жетип келдик. Мына эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы дагы бир ирет мына Кыргыз элин ушинтип эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Мына Асылбек Шерипбеков, кечиресиз, мына буга чейин Бешкеевди алдым. Асылбек Шерипбеков ортодогу калыс, азыр улакты ортого таштады. Мына 35 кг салмактагы серке. Эки командадан мына ортого оюнчулар чыкты. Бул жерде Урмат Раушан уулу Ахиллес менен, ал эми жана Байыш Ниязов, Достуктун капитаны. Биз албетте азырынча оюнчулар менен тааныштыра элекпиз. Эгерде ошол жерде мына жогорку деңгээлдеги чең алыш оюн болбосо, жекеме-жекеде биз тааныштырып баштайбыз. Талас командасы көк кийимчендер мына бул жерде Урмат улакты жерден эңип, мына оң такымга басты. Атактуу, айтылуу Ахиллес мына ушул жерде өзүнүн өнөрүн көрсөтүүдө. Байыш болсо азыр ага каршылык көрсөтө алган жок азырынча. Урмат Раушан уулу түзеле тагазанды көздөй бара жатат. Атамдаштын оң тарабынан барганга аракет кылып көрдү, бирок ал жактан чыга албай калгандан кийин эми Достук оюнчулары мына ушинтип бул жерден коргонууда ойноп жаткан чуру. Урмат дагы деле болсо улакты оң такымга басып жүрөт. Анын жанында Айдын Сүйүнбаевди көрүүдөбүз. Өтө тажрыйбалуу эски оюнчулардын бири. Эски дегенибиз албетте жаш улуу дегенибиз. Көптөгөн жылдардан бери улакты улак тартып жүргөн оюнчулар. Негизинен баарына ат жалында чоңойгон. Талас командасы мына көк кийимчендер Айдын Сүйүнбаев биринчи катары менен минген аты Грозный, андан ары Нияз Мадылбек уулу Острый менен Айбек Исаков, Рембо, Тынчтык Кабылбеков, Бейшеке, Бактияр Жапакеев 5-чи, Карасур, Жоки Орозбаев 6-чы номерде, Алекс минген аты Карыпбек Эшиев, Болт менен жана Ахиллести минип жүргөн Урмат Раушан уулу, Темирлан Сейитбеков Евро менен Нуржан Мелисбек уулу Ал Атаман, Норус Ратбек уулу Каракуш жана Улан Жусупбек уулу Эркетор менен Талас командасынын жетекчиси бул Дамир Койчукулов жана Талас командасынын башкы баштыруучусу Ислам Тазабеков. Достуктун оюнчулары төмөнкүдөй Байыш Ниязов, команда капитаны 1-чи номерде, Золотой минген аты Бауш Султанбеков 2-чи номерде Браслет, Акбар Иманбеков 3-чи номер Рекорд, Ташы Майлыбашев
4-нче номерде Алай, Ильяс Исаков 5-нче, Чагылган, Асхат Аскаров 6-нчы, Койгүрөң, Баку Талайбек уулу Найман менен жүрөт, Кыяз Ниязов 8-нче номерде Месси, Дума Абдрахманов 9-нчы, Спартак, Белек Мукаев 11-нчы, Байрак, Самат Молдокулов Фирдаус менен 12-нчы номерде, жана ошондой эле Туташев Достук командасынын жетекчиси, ал эми башкы машыктыруучусу Байыш Ниязов, башкы машыктыруучу капитан жана лидер оюнчулардын бири. Мына ушул бир тууган Ниязовдардын улуусу. Азыр жекеме-жеке бул жерде орун алат. Улак албетте ортого келиши керек. Азырынча эмнегедир биз бул жерде ким? Кыяз Ниязов го дейм. Кыяз Ниязов ушул башкы калыс менен эмнегедир ага өзүнүн наразычылыгын айтып жаткандай. Эмне болсо дагы бул жерде Улак жерде азыр ооба жекеме-жеке эмес, Таластын оюнчусунун ушунча жерге такымга басып барган күлкү келтире элек. Чындыгында азыр болсо мына Жокой Орозбаев улагды ортого таштап берди. Урмат Раушан уулу жана браслетти бул жерде минип чыккан Баку Талайбеков. Мына Баку Достук командасынан чыкты ортодо. Ал эми Ахиллести минип жүргөн Урмат. Албетте Ахиллеске тең келчү атты биз буга чейин көргөн жокпуз. Чындыгында дал ушул турнирде бир гана Көкжалдын бир аты ушул Ахиллести чейинден сүрүп чыкканга мүмкүнчүлүк алган, бирок ал оюндан кийин ошол замат баасы бычылып, ал сатылып кеткен. Жана Көкжалда андан кийин ойногон жок. Дал ушул Достук командасы аны сатып алды деген маалыматтар бизге жетти. Андыктан алар бул оюнда оюн таласына чыкпаса дагы, демек кийинки оюнда, кийинки сезондо албетте анын өнөрүн көрүп калабыз. Ал аттын, демек Ахиллестин ордун баса турган аттар бар. Ахиллес эмнегедир ушул көчмөндөр оюндарына улуттук курама командага барбастан андан сырт калды. Мүмкүн мына бүгүн ушул 31 август президенттин кубогу үчүн болгон турнир соңуна чыккандан кийин бул деле көлгө сапар алат болуш керек. Жок дегенде алмашууда мына ушул ат менин оюмча ал жакта жүрөт. Азыр болсо сүрмө топтун ичинде Улак жана эми ушул жерден Урмат Раушан уулу өзүнүн өнөктөшүнө Улакты өткөрүп берген. Бул оң жака өзүнүн тагызан жака бир аз жүрүп бардагы ортолук бөлүктөн эми чабуулга чыгуунун албетте аракетин бул жерден көрөт. Ал үчүн ыңгайлуу учур керек. Улак болсо сол такымда, сол такым албетте ыңгайсыз. Жана бул жерден Акбар Иманбеков Улакка жармашып ошол алып кеткенге аракетин жасап атат. Жана Жокой Орозбаев 30 жаштагы оюнчу Алекс менен азыр чабуулга чыгуунун аракетин көрүүдө. Сүрмө топтун ичинен чыгуу өтө кыйын. Эки команда тең, бол көрбөгөндөй мыкты, Кыргызстандагы эң мыкты 3 команданын экөөсү азыркы учурда мына ушул Талас жана Достук командалары. Достук командасы мына ушул 21 мартта жана ошондой эле 9 майда финалга чыккан. Быйылкы сезондо эки ири чоң турнир болсо, экөөндө тең финалга чыккан мына ушул Достуктун оюнчулары командасы. Ал эми Талас экөөндө тең жарым финалга чыгып жеңил кылган, бирок Талас командасы ушул өткөн жылкы 2015 жылкы президенттин кубогунун ээси. Ошондуктан булар учурдагы чемпион. Ортодо калыс Асылбек Шерипбаев. Бул жерде менин оюнча эреже бузуу жок окшойт. Болбосо 2 мүнөттүк айыпка кайсыл бир оюнчу жыгылмак. Бизден ашып кетсе бул жерде бир 15 метрде аралыкта турат. Калыс жана эч кандай сөз сүйлөгөн жок жана кол жаңсоосунан биз ушундай эреже бузууну көргөн жокпуз. Кайрадан эле Урмат ортодо Ахиллес менен. Ал эми Байыш Ниязов. Байыш Ниязов бул жерде Золотой менен ортодо. Достук командасынан Манас Ниязов жок. Оюнда жок тагырага ал эми ал көчмөндөр оюндарында. Ал эми Талас командасынан Марлис Койгелдиев жана ошондой эле Сейитбек Анарбек уулу. Бул эки оюнчу дагы көчмөндөр оюндарына кеткен. Ушул Достуктун оюнчусу Манас Ниязов менен биргеликте улуттук курама командада Кыргызстандын намысын коргойт. Ошондуктан эми негизги ишеничтүү оюнчулар жок болсо дагы эки команда болбой эле күчтүү. Марлис Койгелдиев бул Таластын капитаны болчу. Азыр кайрадан да жекеме-жекеде
Урмат Раушан уулу улакты өз карамагына алып алды. Чабуулга баратат. Анын жолунан кайрадан эле мына Байыш тороп чыкты. Мына улам ойку кайкы берип, оңго айланып, солго айланып атып, мына ушундай улакты өз карамагында, тагыраагы көзөмөлдү өз карамагында алып калганга аракет жасады. Дагы деле болсо Урмат улакты оң такымына басып жүрөт. Ага каршылыкты көрсөтүп аткан азыр Ташымайлы Башев. Ташымайлы Башев мына өз кезегинде торпок улакта жүргөн, торпок тартып жүргөн оюнчулардын бири. Мына ошондуктан бул чындыгында мындай серке менен болуп жаткан оюндарда улактын салмагы ага чоң маселе бере бербейт. Чабуулга жакындап келе жаткан учуру. Талас алар биринчи номер менен иштеп атат. Жалаң чабуулга чыгууда ошол улакты жерден эңип кетип. Азыр болсо Айдын Сүйүнбаевга мына 34 жаштагы Таластын капитаны Айдын Сүйүнбаевга улак бул жерде өткөрүлүп берилген. Бул жерден кагылышуу орун алды. Таластын экинчи оюнчусу мына ушинтип жерге кулап атат. Бул менин оюнчу Айдын Сүйүнбаев. Азырынча мына алыстан ким экени көрүнбөй атат. Ошентсе дагы Айдын Сүйүнбаев. Минген аты Грозный, мына Грозныйдан кулап түштү, аксап баратат. Оюнду андан ары уланталат болду экен. Бул албетте Талас командасы үчүн чоң жоготуу болот, себеби бул капитан, болбой эле капитан, анткени эски оюнчу болуп, да ушундай тажрыйбалуу оюнчуларды бул президенттин кубогу үчүн болгон турнирде Талас командасы алып келди. Негизинен ошол 21 март 9 майдагы оюндарда көбүнчөсү жаштарга басым жасалган болчу. Бул жерде тажрыйбалуу оюнчулардан Карипбек Эшиев жүрөт. Карипбек Эшиев, ошондой эле Нияз Мадылбек уулу, Айдын Сүйүнбаев сыяктуу оюнчулар булар эми тажрыйбага таянып бүгүнкү беттеште албетте жеңишке болгон аракетин жасайт. Ал эми Достук командасында Манас Ниязов жок экенине карабай бир топ күчтүү оюнчулар бар. Буга чейинки мына ушул турнирдеги буга чейинки оюндарда Аскат Аскаров өзүнүн өтө жакшы оюнун көрсөткөн, 6-чы номерде ойноп жүргөн улакчы. Андан сырткары биз Ташымайлы Башев, Башын Ниязов, ошондой эле Кыяз Ниязов биринчи оюнда жана ортого Думу Абдрахманов өтө көп чыккан болчу. Бүгүн эмнегедир ал ортого чыкпай ошол анын ордуна Байыш Ниязов чыгып атат. Мүмкүн ал кийинки таймдарда жекеме-жекеден көрүп калабыз. Карипбек Эшиев улакты эңип кеткенге аракет кылып көрдү тажрыйбалуу оюнчу. Мына азыр улак кимде? Бул жерден жок, эч ким көтөрүп кете алган жок. Ошентсе дагы албетте ушундай аттардын туягынын арасынан улакты эңип башыңа чейин аны салып улакты эңип кетүү албетте жеңил эмес. Чыныгы мырзалардын оюну. Албетте мына ушундай чыныгы мырзалардын оюну деп хоккейди айтып жүргөнү менен хоккей көкбөрүнүн жанында эс алып кала турган оюн. Азыр болсо белгиленген убакыттын ичинде улак жерден көтөрүлгөн жок. Андыктан бул жерде жекеме-жеке орун алат. Биз бул жерден Байыш Ниязовду көрдүбүз, мына Золотой менен ортого келе жатат. Ал эми бул ирет биз бул жерде Ахиллести көрбөй атабыз. Демек 6-чы номердеги Жоки Орозбаев 30 жаштагы оюнчу, кайманаты кычкач. Мына ушул кармаган жерин кое бербеген оюнчулардын бири мына азыр Жоки Орозбаев жана ага каршы Байыш Ниязов. Байыш Ниязов өтө карылуу, ушунчалык мына балбан билек улакчы жана улакты тайгазанга бир колу менен ишендүү салып кеткен оюнчулардын бири. Жоки Орозбаев Алекс менен ортого чыкты. Буга чейинки оюндарда деле ушул Ахиллести алмаштырып жаткан да ушул Алекс болчу. Андыктан Алекс дагы азыр мына ортодо ишенимдүү оюнду жүргүзүп атат. Ал эми Золотой мына жок дегенде Ахиллеске күчү жетпесе дагы мына Алекске атаандаштык көрсөтүшү керек эле. Азырынча андай аракеттер орун албай, Жоки улакты көтөргөн учурда гана Байыш ага каршылыкты көрсөтүүнү көздөгөн экен. Мына ушундай тактиканы ал тандап алган. Негизинен азырынча Достук командасы коргонууда көбүрөөк ойноп атат. Биз өйдөнкү мараны көздөй чабуулду көрө элекпиз. Бирок бул азырынча эч нерсени билдирбей турган нерсе. Бул болгону биринчи тайм.
Бул беттештин тагдыры кандай чечилерин эч ким билбейт. Ачыгын айтып коюш керек, себеби ачык түрдө фаворит жок. Быйылкы сезондо мына ушул буга чейинки 2 чоң турнирде экөөндө тең Достук командасы Таласты утуп алган жарым финалда. Бирок учурдагы өткөн жылкы чемпион 2015-жылдыкы Талас экенин эске алсак, мына ушундай ушул көрүүчүлөр үчүн өтө кызыктуу беттеш. Кимиси жеңет деген суроо азырынча ачык бойдон турат. Эч кайсы команда мына упайда кала элек. Азыр мына Ахиллес менен Урмат Раушан уулу ортого чыкты. Ал эми Ташымайлы Башев мына торпок тартып жүргөн оюнчу азыр ортого чыкты. Ахиллести албетте Достуктун курамында бир дагы ат бул жерден сүрүп чыгара алган жок. Мындан ары деле эгерде Ахиллес чарчап эле калбаса, ал үчүн аракет жасаш керек. Бирок Ахиллес чарчаган менен анын ордунда Алекс бар экенин биз көрдүк. Мына Ахиллес жана Алекс ортодо Талас командасынан дайым чыгып турат. Ал эми бул жерде Байшниязовдуку Золотой жана Браслет. Мына ушул эки ат. Азыр Браслетти менен чыккан бул Ташымайлы Башев. 1000 сом деди Талас командасы. Достук командасында Браслет менен Золотой ортодо оюн көрсөтөт. Жана буларга берилген убакыттагы соңуна жакындап баратат. Негизинен 2 мүнөт убакыт берилет. Алар улакты жерден көтөрүп кеткенге шарт болбосо, анда булардын ордуна кайрадан башка оюнчулар чыгат. Жана Урмат улакты жерден еңди. Жана такымга басты. Ташымайлы Башев карама каршы тараптан улакты ат үстүнөн тартканга аракет жасап көргөн. Урмат Раушан уулу тайгазанга жакын келип, бирок бул жерден коргоочулар албетте мүмкүнчүлүк бербей атат. Достук командасы булар командалык оюну өтө жогорку деңгээлде. Таластын оюнчулары да ошондой, булар бири-бирине жетип көнгөн. Булар Кыргызстанда эле эмес, жалпы дүйнө жүзүндөгү эң мыкты командалардын катарында мына ушул деп көрсөк айтсак болот. Азыр Карпе Кешиев кирди бул жерде. Жок 5-номерде бул демек Бактияр Жапакеев. Эми ушул Карпе Кешиев да ак баш кийим кийип жүргөн, жана Бактияр Жапакеев дагы ак баш кийим кийип жүрөт. Улак жерде биринчи таймда ушунчалык психологиялык жактан чоң басымды эки командага тең алып келди. Андыктан экөө тең айырмалана албай, ушундай оңой ийгиликке жетпээрин билишет. Бул ким? Кыязниязов дейм. Мына Кыязниязов ушул жерден улакты жерден көтөрүп кетти эле, бирок аянттан сыртка чыгып кетти. Эми кайрадан жекеме-жеке. Мына көрүүчүлөр бул жакта атайын орундуктар берилген болсо, мына 5000ден көбүрөөк киши батат Акулат майданына. Ал жак бош эмес, туруп көргөндөр андан көп, жана ошентип мына арка өзүнө чейин айланып көрүүчүлөр толуп кеткен. Азыр аянттан улак атчандар чыгып бара жатканда мына ушул көрүүчүлөрдү аз жерден басып кеткен жок. Бул эмне дейбиз, эми бул бир жагынан жакшы. Анткени ушул Акулат майданына көрүүчүлөр батпай турат. Бир жагынан эми көпөрү оюнуна уламдан улам кызыгуу күчөп, уламдан улам көрүүчүлөрдүн саны арып барат. Демек келечекте буга жакшы шарттар түзүлүп, бардык жагы шай келген, 4 тарабында отуруп көрө турган трибунасы бар. Албетте анда аренага дагы жакын араларда биз ошондой аренага жетебиз деген үмүттөмүн. Ал үчүн федерация жана көпөргө тиешеси бар бардык мекемелер өздөрүнүн болгон аракетин жасоодо. Урмат кайрадан улакты жерден көтөрүп алды. Ал эми бул жерде Бауш Султанбеков чыккан экен. Буга чейин Ташымайлы Башев ортого чыгып көрдү, Байшниязов чыгып көрдү. Бул ирет болсо Бауш Султанбеков чыкты. Бул Бауш Браслетти менен жүргөн оюнчу. Урмат Раушан уулу тайгазанга жакындап атат. Жана кош такым менен аракет кылабы? Жок, тайгазандан алыстап кетти. Ушул жерден канча аракет кылганы менен бирок коргонууда Достук оюнчулары азырынча эч кандай катачылыкка жол бере элек. Бирок чабуулга дагы алар таптакыр чыккан жок буга чейин. Таң калыштымда бир таймда бир жолда чабуулга чыга элек. Бирок коргонууда катачылык жок, дагы бир айтып кетейин. Эми сүрмө топтун ортосунда арасында улак калды.
Дагы деле болсо улак мына таластын оюнчуларында бул ирет дагы эми аянттан улак сыртка чыгып кетти. Akırkı minutası gitti. 19 мүнөт артта калды, демек мына 1 мүнөттөн кийин биз биринчи таймды соңуна чыгарабыз. Эми көрүүчүлөрдүн максаты эмне? Көрүүчүлөрдүн көксөгөнү, алардын тилегени ушул улак көбүрөөк тайгазанга салынса, мына ошол кооз оюн болуп эсептелет. Бирок ага карабастан көрүүчүлөр үчүн чындыгында өтө көркөм оюн бул жерде жүрүп атат. Коргонуунун мыкты идеалдуу көрсөткүчүн ушул жерде Достук командасы көрсөтүүдө. Азыр болсо кайрадан ортодо Жоке Орозбаев чыкты. Алекс менен ага каршы браслетти минип чыккан. Бул жерде ким? Бауш Султанбековбу же башка бирөбү? Эң башкысы браслет ортодо. Ал учурда Ташимайлы баш чыккан экен, бирок биринчи тайм соңуна чыкты. Эсеп 0-0. Бул Кыргыз Республикасынын 25 жылдыгына карата, эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан президенттин кубогу үчүн болгон финалдык беттеш жана мүмкүн биз экинчи таймда эсептин ачылышын көрүп калабыз. Финалдык беттеш Достук жана Талас командаларынын ортосунда экинчи тайм башталды. Эсеп 0-0. Улак аянттан сыртка чыгып кеткен жок. Кыяз Ниязов чабуулга чыкты. Ага тоскоолдук кылган эч ким жок. Жана Кыяз Ниязов 1-0 эсебинде Достук командасын алга чыгарды. Экинчи тайм өзгөчө башталды. Чындыгында Таластын оюнчулары мындай окуянын өнүгүшүн күтпөсө керек. Анткени алар биринчи жолу улакты жерден эңип кете эстеген. Биринчи оюнчу өтүп кеткенден кийин артынан келе жаткан Кыяз Ниязов 29 жаштагы бул оюнчу ошентип Месси менен барып, атактуу Месси менен жүрөт Кыяз Ниязов. Бул беттештеги эсепти ачты дагы бул өтө демек мындан ары окуя өтө башкача өнүгөт. Себеби мындай жерде бул жеңиштин куну өтө жогору. Бул биринчи кезекте албетте Байге фонду ал өзүнчө башка нерсе, жеңүүчүгө миллион сом бар. Андан сырткары эң башкысы бул албетте ар бир команданын намысы, ар бир команда бул өзүнчө статус, ушундай президенттин кубогунун ээси деп эмки жылга чейин бир жыл бою ушундай жеңүүчү аталып жүрөт. Бул дагы өзүнчө чоң дымак бере турган, дем бере турган нерсе. Ошондуктан азыр бул жерде эки команданын тең оюнчулары болгон күчүн берип атканы жөн жерден эмес. Кайрадан Ниязов, Кыяз Ниязов эки оюнчунун ортосунда калды. Жана Жоке Орозбаев бул жерде ага. Кыяз Ниязов улакты эч кимге берген жок. Өзүндө алып калды. Таң калыштуу мына Кыяз Ниязов ушул жарым финалда анчалык жакшы оюн көрсөткөн жок эле, бирок биринчи оюнда алар Достук командасы Аксууга каршы ойногон. Ошондо канча ирет? 5 ирет улакты тайгазанга салган болчу. Демек биринчи оюндан кийин финалга өзүнүн күчүн сактаган экен. Мына азыр Манас Ниязов жок учурда демек Кыяз демилгени өз тарабына алуунун аракетин көрдү. Карипбек Эшиевага каршылык көрсөтүүдө жана сүрмө топтун ичинде калды. Улакты такымга басканга да жетишкен жок. Ошондуктан ал улакты өңөрүп алган болчу. Эми тарттыруу иши бул жерде мүмкүн. Жана ушул жерде жерден дээрлик түшүп баратып кайрадан атка минип кетти. Кыяз Ниязов 1987-жылы төрөлгөн. Байыш Ниязовтан кичүүсү, Манас Ниязовтан улуусу, ортончусу. Мындан сырткары дагы Ниязовдардын бирөөсү бар. Ал мындай топ командаларда оюнун көрсөткөн жок. Буга чейинки эки турнирде дагы. Азыр улак чийинде сыртка чыгып кеткен, андыктан жекеме-жеке орун алмакчы. Эми ушул Кыяз минип жүргөн Месси бул дагы болуп көрбөгөндөй мыкты ат. 5-6 жыл мурда өзүнүн жогорку деңгээлине жетип, ушунчалык футболдогу Месси сыяктуу кадимкидей оюнчуларды дриблинг жасап аралап кетчү атчандарды. Азыр эми өткөн жылы ал чоң турнирлерге катышпай калды Месси. Андан кийин Достук командасы Мессини сатып алып, быйылкы жылы ушул өз командасында ойнотуп атат. Месси эми чындап өзүнө келип калган. Азыр болсо
Самат Молдокулов ортого чыкты. Ага каршы Урмат. Самат Молдокулов ал Фирдаус менен негизинен Фирдаус менен чыгыш керек эле. Азыр Спартак менен ортого чыккан экен. Дума Абдрахманов чыгып аткан буга чейинки оюндарда. Дал эми азыр Самат Молдокулов бул дагы 29 жаштагы оюнчу. Урмат улакты жерден эңди, ал Ахиллес менен албетте. Жана Ахиллестин айланып атканын караңыздарчы кандай. Сонunda уламдалам айланып ээсинин ыңгайлуу учурду түзүп берди. Жана ушул жерден эми Самат Молдокулов албетте чийиндин ичинен улакты тартып алганга аракет жасап көрөт. Эреже боюнча ушундай, башка оюнчулар чийиндин ичине кире албайт. Ахиллес ылдамдыгын күчөтүп баратат акырындап. Ал эми сол тарабынан өтүш керек. Оң жагынан өтсө, анын жолун албетте тоскомак. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Жана Урмат Есепти теңеди. Есеп 1-1. Урмат Раушан уулу Ахиллес менен барып жекеме-жекеден улакты көтөрүп чыкты дагы. Ошол замат есепти 1-1ге айлантты. Оюн эми мындан да кызыктуу болот. Себеби есеп теңелип калды. Жеңүүчүнүн тагдыры чечиле элек. Чечүүчү тайм бул экинчи тайм болуп эсептелет. Мына буга чейин бизге ардагер оюнчу мага кошулуп ушул жерде маек куруп отурган уста. Буга чейинки оюндарда ал айтты эле, эгерде командалар деңгээли жагынан бирдей болсо, анда албетте ушул экинчи тайм чечүүчү болот деген. Ал эми биринчи таймда оюнга киришкенге аракет кылат. Экинчи таймда болсо ушундай кандайдыр деңгээлде оюндун тагдыры чечилет да. Үчүнчү бөлүктө ошол эсепти кармап калганга жеңип жаткан команда аракет кылат. Ташым Айлыбашев бул торпок тартып жүргөн оюнчу азыр улакты жерден эң албай бир аз кыйналып калды. Мен оюнчу анын аракети анча болбой калды окшойт. Азыр эсеп 1-1, кайрадан ортолук бөлүктөн оюн башталат. Биринчи аракеттер эч кимде ийгиликтүү болгон жок. Байшниязов анын артынан Акбар Иманбеков баратат. Байшниязов улакты оңоруп алды дагы. Улак анын кырына тийип ары өтүп кетти. Байшниязов мындай учурларда далай ирет улакты тайгазанга салып жүргөн. Бул ирет анын жолу болбой калды. Жана ага тоскоолдук кылган албетте Акбар Иманбеков. Рекорд менен барып ага кандайдыр деңгээлде тоскоолдук кылып калган. Кайрадан Акбар карама каршы тарапты көзөй баратат. Анын артынан бул Айбек Исаков. Анын жолунан ким? Ушул жерден Акбар болчу. Акбар улакты алып жүргөн. Азыр болсо тоскоолдук кылган эч ким жок. Ушундан пайдаланып Айбек Исаков Рембо менен барып 2-1 эсебинде алдыга болуп чыкты. Тактикалык идеалдуу жүрүш. Тактикалык жактан өтө жакшы кыймыл аракеттер Талас командасында болду. Себеби ушул тайгазанга ишенимдүү барып калган учурда бир да оюнчу ушул Айбек Исаковго каршылык көрсөтө алган жок. Анткени ар бирин ушундай бирден коргоп кеткен. Аны карай турган Достуктун оюнчусу жерге түшүп калды. Жерге түшүп ошол замат атка секирип мингенге мүмкүнчүлүк ала алган жок. Анын себеби аттан түшүп кайра минерди. Атандаштардын аты аны коюп кеткен. Улакты жерден еңгенге кыязда мүмкүнчүлүк болгон, бирок андан ары оюнду андан ары ишендүү жүргүзүп кете алган жок. Азыр улак кайрадан жерде Карыпбек Эшиев менен Кыяз Ниязов экөө бир аз пикир келишпестиктерге да барууда. Жекеме-жеке кайрадан орун алат. 2-1 эсебинде Талас командасы алдыда. Азыр Аккула ат майданы толкуп турат. Көрүүчүлөр ушунчалык бул оюндан ырахат алып жаткан учуру. Эми улакты ортого ким алып барат? Кабыс өзү алып бармакчы. Алысбек Шерипбаев. Ахиллес менен кайрадан Урмат чыкты го. Мына Ахиллес ортодо турат. Аны менен жүргөн Урмат, ал эми Байшниязов Достук командасынан экинчи таймда өтө
Талас командасы ишенімді ойнап баштады, бирок достықта да айтып коюш керек, чындыгында достықта да мүмкүнчүлүк болду. Дал ушул Байыш Ниязовта. Бирок Байыш эмнегедир өзүнө берилген мүмкүнчүлүктү колдоно албай калды. Андай учурдан дала ирет улакты тайгазанга салып жүргөн. Ушул Акбар Иманбеков ага оң тарабынан чыгып барганда улакты ыргыткан учурда тайгазанын кырына тийип сыртына түшүп кеткен. Ал эми Талас өзүнүн чабуулдарын ийгиликтүү ишке ашырды. Ошентип экинчи таймда 2-0, биринчи таймда 1-0 менен Достук уткан, экинчи таймда 2-0 менен Талас. Жалпы жыйынтыгы 2-1. Жана Достук оюнчулары азырынча артта. Ахилес менен Урмат ишенимдүү ортону ээлеп турат. Жана Байыш жөн келбестен айкырып, кыйкырып ортого келүүдө. Ахилес улакты басып алды Серкени. Ошондуктан ал караңыздарчы, бул жерден Золотой Байыш Ниязов дал ушул жерден Золотой менен кадимкидей Ахилести сүрүп чыкканга аракет жасап көрдү. Урмат кайрадан улакты эңип алды. Эми азырынча алгач такымга басыш керек. Андан кийин чабуулга чыкканга аракет кылат. Ага албетте тоскоолдук кыла турган ким? Ал Байыш. Байыш канчалык ага аракет кылган сайын ошончолук Урмат азыр улакты такымга басып алды. Эми ушул жерден тайгазанды көздөй жөнөдү. Кандай позицияны ээлейт болду экен? Ортолук бөлүктөн кире алабы жок, кире алган жок. Жана ушул жерден кайрадан позициялык жакшыртуулар керек болгон үчүн Урмат Раушан уулу жок улакты өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берүүнү көздөдү эле, бирок Урмат ушул жерден жокиге улакты өткөрүп бере алган жок. Эми кимен күтөт? Мына сага. Бул ким? Бул Айдын Сүйүнбаев. Айдын Сүйүнбаев 34 жаштагы оюнчу. Жана аны аракет ишкен эмес. Ташим Айлыбашев. Таши бул жерде улакты такымга басып алды. Жана жогорку ылдамдык менен чабуулга жөнөдү. Анын жанында жардамга бара жаткан оюнчу бар. Ташим Айлыбашев жана ошондой эле анын жанында ким? Албетте бир оюнчу ушул эки оюнчуга каршылык көрсөтүп калды. Чындыгында жана жыйынтыгында улакты тайгазандан көрө алган жокпуз. Улак жерде жатат. Ушул жерде Асхат Аскаров бул жерде Ташим Айлыбашевга жардам берүү үчүн анын жолунан чыгып атаандашын тосуш керек эле, бирок ал албетте тоса алган жок. Демек, Таластын дал ошол оюнчусу ким экени албетте ал жерде белгилүү болбой калды. Таластын оюнчусу коргонууда идеалдуу ойноп койгон. Улакты бир нече аралыкка чейин өйдө көтөрбөй жерде сүйрөп барды. Себеби Достуктун оюнчусу ошол жерде ишенимдүү коргонууга бара жаткан. Кайрадан эле Ташим Айлыбашев дейм. Өтө жакшы оюнду жүргүзүп атат. Бул Акбар Иманбеков. Акбар Иманбеков аянттан сыртка чыгып кетти же чыккан жокпу? Эми гана чыкты окшойт мына. Калсын ышкырыгы жаңырды, андыктан кайрадан жекеме-жеке. Жекеме-жекенин баарында мына ортодон бирме-бирде Талас оюнчулары ийгиликтүү болуп атат. Мына ошондуктан ийгиликтүү жекеме-жеке болуп жаткандыктан, демек Достук оюнчулары эртерээк колдон келишинче жекеме-жекеге мүмкүнчүлүк бербеш керек. Ал эми Талас оюнчулары болсо ушул жекеме-жекеден ийгиликтүү бир нече ирет ойноду. Алардын бирөөсүндө Урмат Раушан уулу өзү улакты тайгазанга салып кеткен. Азыр болсо бул жерде мына Акбар Иманбеков улакты ортого коюп берди. Байыш Ниязов Золотой менен жок, бул 9-чу номердеги Атамандын 9-чу номердеги Спартактын мүчүрө. Спартак менен ортого чыккан экен. Байыш Ниязов ага каршы бул жерде ойноп аткан Жоко Орозбаев Алекс менен. Алекс менен Спартактын тирешүүсүндө Алекс азырынча ийгиликтүү болуп атат. Ал тулку боюн ошол атаандашка коюп, Алекс таптакыр Спартакты жакындатпай атат азырынча. Бирок Байыш бул эки колу менен тең улакты эңгенге жедеп көнгөн.
өтө чебер oyuncu, Кыргызстандагы мыкты oyuncuların biri. Өз кезегинде Кыргызстандын улуттук курама командасында жүргөн. Бул рет албетте Байыштын иниси Манас улуттук курама командага кирди, ал эми Байыш ал жака кирген жок. Чындыгында албетте улакка жол өтпөй атат. Мына уламдан улам акырындап сүрүп аянттан сыртка чыгарды. Жана Жоки болсо азыр улакты карап да койгон жок. Ал жөн гана Байышты ушул жерден анын жолун тосуп жүрдү дагы. Буларга берилген убакыт соңуна чыгып калды. Азыр мына Акбар Иманбековго каршы Байыш, кечиресиздер, Урмат Раушан уулу Акбар бул дагы биринчи номер менен иштей алган жок. Ахиллес дагы, Алекс дагы ортону ишенимдүү карап берүүдө. Жекеме-жекеден талас бул оюнда эми атаандаштарына бербей турганы албетте белгилүү болуп турат. Андыктан эми достуктун оюнчулары эгерде эсепти теңейим жекеме-жекеден эмес, мына оюндун жүрүшүндө өз командасына ийгилик алып келгенге аракет жасашы керек. Бул экинчи тайм жана экинчи тайм бүтөрүнө 5 мүнөт бар. Убакытты чоюп баштады, жок андай эмес. Урмат улакты жерден эңди. Бирок Акбар ага каршылык көрсөтүүнүн аракетин жасап, жыйынтыгында улак жерден көтөрүлбөй алды. Ахиллес ишенимдүү жүрөт өзүнө. Жана бул жерде эми эки команданын тактикасы белгилүү. Жекеме-жекеден өздөрүнө ишенимдүү экенин талас командасы билгендиктен алар достуктун оюнчулары улакты алган учурда эгерде аянтына четине жакын болсо, ошол жактан сүрүп чыгарып салганга албетте аракет жасайт. Ал эми башка учурда алар эч качан жекеме-жекеден качпайт. Ал эми достуктун оюнчулары ошол оюндун жүрүшүндө улакты аянттан сыртка чыгарбай, колдон келишинче азыр шашып калды. Болбосо Акбар Иманбеков ушул мүмкүнчүлүктү өтө жакшы колдонуш керек эле. Анткени мындай мүмкүнчүлүк достук оюнчуларына дайым бериле бербейт. Бир жолу шарт болду, бирок ат бир аз мына ушундай ары бери дойдоктоп ары бери кыймылдап кеткен учурдан көрүнүп калды дагы. Эми улак ортолук бөлүккө коюлат. Азыр Урмат болсо аттан түшүп, жөн гана көтөрүп келип ортого таштап берди. Биз Ташимайли Башевди көрүүбүз. Достук командасынан ал эми таластан бул жерде Жоки Орозбаев чыкты. Жоки Орозбаев улакты жерден эңип кетти. Евро менен Жоки Орозбаевна эми жекеме-жекеден улакты алып чыгуу бул албетте бир маселе. Андан сырткары албетте аны тайгазанга чейин алып баруудагы маселеси бар. Ортолук бөлүктө улак кармалып турат дагы. Мен бул жерден калыстын ышкырыгын көрөдүм. Кайсыл бир оюнчу азыр айыпка жыгылды. Жана жок, биз тарапка келип албетте калыс өзүнүн чечимин айтышы керек. Улак болсо албетте жерде турат. Жок, эч кандай эреже бузуу бул жерде эреже бузуу болгон эмеспи? Жок, калыс албетте ышкырыгын жаңыртмайын. Оюн бул жерде жүрбөй туруш керек. Азыр калыстардын чечими өтө чоң таасирге ээ. Эгерде аны укпай койсо, анда таптакыр кийинки оюндарда оюн таласына чыкпай, оюнга кошулбай калышы мүмкүн. Калыстын чечимин дагы деле күтөбүз. Таластын бир оюнчусун бул жакта күтүп атышат. Биз тарапка келелик, андыктан калыстын чечими бизге азырынча белгисиз. Чыкырып атат кайсыл оюнчу? Кайсыл оюнчу бул жерден чыккан атат? Мына ушундай, албетте бул жакшы нерсе эмес. Эми калыс айткандан кийин албетте келип өзүнүн аянтына туруп бериши керек. Ал учурда оюн токтоп турат дагы. Таластын оюнчусун биз
айып жазасынан мына күтүп алдык. Жаза мамы. Бул жерде кайсыл оюнчу экенин айтсак, Темирлан Сейитбеков. Талас командасынын оюнчусу. Демек, мына ушул сүрмө топтун ичинде атаандашын кактырып кеткен, но ошондуктан ал 2 мүнөткө мына айыпка жыгылды. Бир оюнчуга көп. Жана ошол замат. Бул жерден Достуктун оюнчусу чабуулга чыкты. Улакты тайгазанга салганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына бул жерден тайгазанды айланып өтүп кетти. Улакты өңөрүп алган болчу, эрдин кашына коюп алган. Эгерде мунун ордунда албетте Байыш Ниязов болсо, ал чабуулга чыкканга аракет жасап көрмөк. Эми жекеме-жеке демек, муну эми Талас командасы жакшы пайдаланышы керек. Пайдаланганга аракет кылат. Бир оюнчуга аз болгон учурда алар мына ушундай. Биз 4 оюнчуну көрүүбүз. Талас командасына бирөөсү оюнда сыртка чыгыш керек. Азыр 6 номерде мына Жоки Орозбаев кайрадан сыртка кетти. Талас командасы бир оюнчуга аз. Урмат болсо азыр улакты көтөрүп кеткенге эмес, көбүнчөсү атаандашын ушундай сыртта кармап турганга аракет жасап көрөт. Алардын оюнчулары толук боло алганга чейин. Азыр болсо мына Байыш Ниязов ал атын которуп ортого чыкты. Талас командасы. Экинчи таймдын мына акыркы секундаларын көз ирмемдерин көрүүбүз. Ахиллес башынан баштап эле мына ортону бербей келет жана дагы деле мына ушундай. Эсиңиздерге салып коелу, албетте бул атаандаштын 2 команданын жеңүүчүсү президенттин кубогуна ээ болот. Жекеме-жекеден Урмат Раушан уулу тактикалык жактан өтө туура оюнду жүргүзүп жаткан мезгили. Бул үчүн Достукта ушул ортого ишенимдүү тура турган ат керек эле. Андай ат быйылкы сезондо болгон жок. Достук командасында мүмкүн эмки сезонго алар аракет жасайт. Жана биринчи тайм, экинчи тайм соңуна чыкты. 2-1 эсебинде Талас командасы алды да. Дагы 3-чү тайм бар, 3-чү 20 мүнөттүк бар. Мына ошондо бул беттештин чыныгы тагдыры чечилет. Мына да кайра кошулуп, кара буралык сырмактан 5 миң сом кошулду.
өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар эле Достук командасында. Байыш негизинен мындай учурларда улакты тайгазанга салып кетчү. Быйылкы турнирде буга чейинки оюндарда ошентип жүргөн, бирок дал ушул финалдык беттеште 2 ирет анын ыргыткан улагы тайгазандан орун албай калды. Ошондуктан жалгыз гана Кыяз Ниязовдун ташталган улагы ушул бир упайды азыр Достук командасына алып келип турган учуру. Ат үстүндө улак тартыш. Ошол замат аттын оозун бурду. Бул Байыш улакты алдырды. Жана ал жерден Жоки Орозбаев, ошондой эле таластын оюнчусу мына Тынчтык Кабылбековдор активдүү аракетин жасап атат. Тынчтык албетте коргоочу. Эми ушул жерден чабуулда Достуктун оюнчулары кош такым менен улакты тайгазанга салуунун аракетин жасап атышат. Быйылкы эле сезондо талас 2 ирет Достукка утулган. 21 мартта дагы жана 9 майда дагы. Бирок алар жарым финалдык беттештер болчу. Эми финал президенттин кубогу үчүн болгон оюнда
Мына алар 3-1 эсебинде ишенимдүү алды да. Азыр жалгыз Жоки Орозбаев гана атандашына атандаштарга тоскоолдук кылган. Азыр болсо Байыш улакты өнөрүп алган учурда улак сыртка чыгып кетти. Кезектеги жеке орун алат. Азыр ортого Ташим Айлыбашев чыкты. Ал кадимкидей атын жиндентип атат. Анткени атка да ушундай дымак керек. Азыр Белек Мукаев улакты ортогона тыштап кетти. Жок, бул Белек эмес, Баку Талайбеков тыштап кетти дагы. Эми Урмат Раушан уулу менен Ташим Айлыбашев экөө ортодо өздөрүнүн күрөшүн жүргүзөт. Ташим Айлыбашев ал Спартак менен өзүнүн аракетин жасап атат. Жана жеке башталды. Ахиллес буга чейин Спартакка алдырып койгон. Азыр болсо Алекс деген ат ал дагы ортого бир топ көнүптүр. Мына буга чейинки турнирлерде ал ортодо мынчалык ийгиликтүү боло алчу эмес. Ал эми азыр ишендүү түрдө биринчи номер менен иштеп атат. Убакыттын өткөнү Талас командасына пайдалуу. Ошондуктан алар болгон аракетин ушул жерде жасап, убакытты дагы деле болсо созгонго аракет кылууда. 10-чу минутта артта калды. Демек, бул беттештик куткарып кеткенге Достук командасында туп-туура 10 мүнөт бар. Ал учурда жок дегенде 2 ирет улакты тайгазанга салбаса, анда Талас командасы албетте жеңүүчү аталат. Урмат Раушан уулу акырындап мына ушинтип аянттан сыртка Ташим Айлыбашевди чыгарып салды. Мына аттардын күчү дал ушул жерден билинет. Ат канчалык мыкты болсо, ушул жерден атандашынын атын сүрүп барып, улакты жерден ээси көтөрүп кеткенге шарт түзүп берет. Канчалык аракет кылбасын Таши, бирок Урмат эч кандай кыйынчылыксыз ортону ээлеп турган учуру. Талас командасы биринчи оюнун Төш булакка каршы ойногон, анда 24-16 упай артыкчылык менен уткан тайпалык оюндарда. Андан кийин эртеси күнү Көкжалга каршы ойноду. Көкжалды 9-1 утту. Жана финалга чыгуу үчүн болгон беттеште Талас командасы бул жерден 13-9 менен атандашын утуп кеткен. Ал Арашан болчу. Мына жыйынтыгында мына ушундай. Азыр Таластан ортого Темирлан Сейитбеков чыкты. Ал Ахиллести минип алган экен. Анын Акбар Иманбеков болсо бауш деп бул жерде алып баруучу айтып атат. Биз албетте бул маалыматты азыр тактайбыз. Жок, Акбар Иманбеков браслет менен. Эми Спартак минип чыкты. Спартак уламдан-улам ээсин алмаштырып ортого чыгууда. Буга чейин Спартак болсо мына браслет, Спартак жана Золотой. Мына ушул 3 ат Достук командасынын атынан жекеме-жекеге чыгып жаткан мезгили. Убакыт өтүп атат. 3-чү тайм негизинен ушундай. Кайсыл команда ийгиликке жетип алса, алар убакытты чоюунун аракетин жасайт. Бул албетте толук тактикалык жүрүш. Бул эреженин алкагында эч ким мындай учурда күнөөлөй албайт. Сен убакытты чоюп, убакытты өткөргөнгө көбүрөөк басым жасап койдуң деп. Жана Темирлан Сейитбеков мына ушул Ахиллес менен кадимкидей атандашынын жолун тороп жүргөн учуру. Ал эми көрүүчүлөргө оюн керек. Көрүүчүлөргө улактын жерде жатканы кызыктуу эмес. Ошондуктан акырындап мына кыйкырык сүрөөнгө ала баштады. Айлана бериш керек. Мына ушинтип эгерде айлана берсе, анда бир аз кызыктуураак оюнду көрөт белек. Азыр болсо Асылбек башкы калыс, анын ышкырыгы жаңырды. Жана атты өзгөртүп минип кайрадан аттан калыштуу. Азыр болсо Кыяз Ниязов чыкты. Спартакты минип ортодо. Азыр болсо Урмат Раушан уулу Кыяз
Улақты ошол замат жерден эңип кетти, бирок эки атаандаштын ортосунда калды. Алардын ортосунан сурулуп, артка сурулуп чыгалат болду экен. Жок, андай эмес. Улак аянттан сыртка чыгып кетти. Кайрадан жекеме-жеке. Мына ушинтип атып алар оюнду соңуна чыгарууну көздөп жатат. Булар Талас командасы 2 ирет мына ушундай достукка буга чейинки турнирлерде утулуп калгандан кийин алар мындай оюндун жүрүшүнөн баш тартпайт. 6 мүнөт калды беттештин соңуна чыгарына. 6 мүнөт ичинде эми достукка өтө кыйын. Темирлан Сейитбеков Ахиллес менен ортодо. Кыяз болсо буга чейинки аракетинде улакты жерден эңип кеткен. Бирок тайгазанга жакын бара алган эмес. Эми Темирлан Сейитбеков сагыраак болбосо, бул ирет дагы албетте улакты жерден эңип кетиши мүмкүн. Ахиллести Спартак бул жерден кадимкидей сүрө баштады. Бирок азыр кайрадан Ахиллес күчтүү албетте. Ахиллес чыныгы ортонун аты. Жана 1 секундалык убакыт болсо улакты жерден эңип кеткенге өзүнүн аракетин накыяз жасап атат. Алпаручунун сөзү бул жерде. Ал албетте Асылбек Өзбеков ушул Аккулат майданда көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүп турган учуру. Чыныгы көкбөрү үчүн жаралган биздин мекендешибиз. Азыр улак мына достуктун оюнчуларында Кыяз Ниязов. Анын жанында албетте өнөктөштөрү дагы бар. Тайгазанга жакындаганга азырынча аракет болбой жатат. Окуя 3-чү таймда жалаң ушул Сары Өзөндүн жок, чындыгында Талас командасынын Тайгазанынын жанында жүрүп атат. Анткени Талас азыр коргонууда. Улак жерде демек мына аянттан сыртка чыккан жок. Мына ошондуктан дал ушул жерде улак кармалып эми сүрмө топ өзүнүн аракетин жасап жаткан учурда улак бул иреттеги аянттан сыртка чыкты. Кезектеги жекеме-жеке Ахиллести чаап келаткан бул Темирлан го дейм, менин оюмча. Азыр тактап айтабыз, мына Темирлан Сейитбеков. Жок, ал таптакырына айлампадан сыртка чыгып баратат. Кеңешүүлөр жүрүп атат го дейм бул жерде. Эми ушул жеңиш упайларын алар аягына чыгаруунун жолдорун, тактикалык жүрүштөрдү эсепке алып атат. Таластын 6 оюнчусу азыр талаанын ичинде экөөсү чыгып кетти. Мына сага улак Тайгазанга түшө элек, ал эми Кыяз болсо кадимкидей атаандашын бул жерден ары сүрүп баштады. Темирлан Сейитбеков жана Кыяз Ниязов экөө тең 8-чи номердеги. Бул Урмат чыккан экен ортого, Урмат Раушан уулу. Урмат менен Кыяз экөө бири-бирин мына ушул оюндан түртүп чыгарууга аракет жасайт. Чындыгында мына Урмат Раушан уулу чындыгында мыкты бомбардирлердин катарында. Ал биринчи оюнда 5 ирет улакты Тайгазанга салган. Экинчисинде Көкжал менен ойногондо 4 ирет улакты Тайгазанга салган Урмат Раушан уулу. Андан кийинки жарым финалдык беттештиде бир топ ийгиликтүү аракеттерди ишке ашырган. Бүгүнкү турнирде дагы бир ирет ал айырмаланды. Анын жыйынтыгында 15 упай менен ошентип ал бомбардирлердин көч башында оратат. Улакка жакындатканда жок, эгерде Кыяз улакка жетсиле жабышкан. Мына Кыязды чындыгында улакка жакындатпай атат албетте. Ал убакыт уламдан улам соңуна жакындап бараткан учуру эми мындайдан Талас командасы албетте утат. Ал эми бул жерде достуктун эң керектүү убактысы дал ушул жерден артка кетип жаткан мезгили. Эсеп 3-1 Талас алдыда. Алар көк кийимчендер, кызыл кара кийим менен. Достук командасы алар быйылкы сезондо мына башынан бери дал ушундай кийим менен өздөрүнүн оюнун жүргүзүп келет. Байыш Ниязов чыкты. Байыш Ниязовга каршы азыр Ахиллес менен
Бұл жерде Темірлан Сейітбеков. Темірлан Сейітбеков 24 жашта, 1992 жылы төрөлгөн. Жана бұл жерден Байыш Ниязовқа еш қандай мүмкіншілік бербей жатат. Ал Золотой менен ортада бүгүнкү беттеш жекеме менен сомуна чыкчудай. Башкача окуянын өнүгүшүн мен көрбөй турам. Себеби 3-1 эсеби бул өтө ыңгайлуу эсеп Талас командасы үчүн. Достук командасына албетте жекеде мыктаат керек болчу. Аны өздөрү да жакшы билчү. Жыйынтыгында дал ушул президенттин кубогу үчүн болгон турнирде тайпалык оюнда Көкжал командасынан андай атты табышты. Азыр мен оюнчу атты таптап атышат. Жана кийинки чоң турнирлерге ал жекеде албетте чыгат. Азыр мына күйөрмандар өз командаларын алга сүрөп жаткан мезгили. Жана беттеш соңуна келип жетти. Талас командасы 2016 жылғы тарых жана маданият жылына арналган. Ошондой эле эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына карата өткөн президенттин кубогунун ээси. Достук, татыктуу атаандаштыкты көрсөттү. Бирок иш жүзүндө аларга бул ирет ийгилик жылмайган жок. Сары Өзөн болсо 3-чү орунду алды. Алардын негизги курамдагы оюнчулары көчмөндөр оюндарына даярданып калган. Биз Талас командасынын жеңиши менен куттуктайбыз. Достук оюнчуларына кийинки турнирлерде ийгилик каалайбыз. Саламатта калыңыздар. Что